Базаркоргон районунда Шайдан Абдраимов Уна жолунун 2 чакырымы асфальтталып, бүгүн пайдаланууга берилди. Оңдоо иштерин номер 50 жол тейлөө мекемеси жүргүзүп, ага 16 миллион сомдон ашык каражат жумшалды. Шайдан Абдраимов жолу 4 категориядагы жол болуп саналат жана жалпы узундугу 6 чакырымды түзөт. Калган бөлүгүн быйылкы жыл ичинде оңдоо пландалууда. Барыңыздарга белгилүү, ошол жолдун жана тротуардын жакшы бир ачылышын өткөрөбүз деп ниет кылганбыз. Муну бүтүп калды. Ошону утурлай бизде сиздерди чакырып турган кезибиз. Шайдан Абдраимов Уна жолуна тротуарда курулуп, жөө жүргүнчүлөр үчүн шарт түзүлдү. Жергиликтүүлөрдүн айтымында жол көп жылдардан бери каралбай, эскилиги жеткендиктен аны оңдоо жана жаңыртуу талабы күч болчу. Мен жалган айтпасам, бул мен 6 класста окуп атканда курулганда асфальт, эски асфальт, Союз малында. Мен азыр жашым 64 жаштамын. Ошончо жылдан бери жол кандай айтпасам 40 жылда ашып кетти бу. Андан бери жакшылап турду, кийин бузулуп, бу жол баарды ойлоп, жылда жамай торедел, күзгө чейин жакшы турат, күзгө келгенде жаңы чачым башталып, кайта ойлоп түшүп калып, эл кыйналган. Мына каттоо бул калың айыл бизде бияде. Кызыл, Шыдыр, Абок, Коткор, мындан лел жолго өтүп кеткен чоң айыл да. Элдер тургундар кыйналды да. Şu elдің каттамына bir топ жақсы шарттар түзілді. Ошондуктан ушул жолдун курулушуна, элге ушундай жақсы bir шарттар түзүлүшүнө биз сөзсүз түрдө ыраазычылык, элдин атынан, өзүмдүн атынан ыраазычылык айтып коюшум керек. 26-жылга пландарды коюп атабыз. Бул Абук жана Сай Абук деп бөлүнгөн 2 айылды бириктирген жол бар. Ошол жолдун дагы узундугу 2 километр, 350 метр долбоорун жергиликтүү бюджеттин негизинде даярдап бердик. Кудай буюрса ушундагы 2026 жылдары асфальттоого биз өтүнүштү айтып өттүк. Кудай буюрса ал жолубуздагы асфальтталат деген ойдобуз. Андан сырткары өткөн 2025 жылы Базаркоргон Арстанбап Уна жолунун 7 чакырымы асфальтталып бүткөн. Калган 32 чакырымы быйылкы жылы оңдолоор айтылды. Биздин урматтуу министрибиз Абсатар Токтоголовичтин тапшырмасынын негизинде 2026 жылга Базаркоргон Арстанбап жолунун калган 32,5 километрин толук бүтүрүүгө бизге тапшырма коюлду. Кийинки жылы, быйылкы жылы Кудай буйрса, ушул 32,5 километрди толугу менен аткарып бүтүрүп элге пайдаланууга беребиз. Белгилей кетсек, 2025 жылы Базаркоргон районунда жалпы 32 чакырым Уна жолуна жаңыдан асфальт төшөлгөн. Кундуз Кенжебаева, Аклай Карабаева, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.